салт санага үрп адат чок эле кирип кетеби же үрп адатты өзүнчө алабыз? Ал өзүнчө да. Бирок салт жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз каада салт деп айтып жүрөбүз. Каада деген бөлөк түшүнүк, салт деген бөлөк түшүнүк. Кыргызда жерди анан сууну ыйык тутуу деген салт болгон. Мен шаарда төрөлдүм да. Шаардыкмын. Балконский деп коюшат го. Ырымды айт да. Жок, ырымдабайт. Эмнеге? Эмнесин берет дедим. Ага, эчтеке билбейм мен. Бирок баланы, энең ооруп атат, кое турчу дебейсиң да. Азыктаныш керек да, балага бериш керек да. Мисалы, баланча үйдөн, баланча түтүндөн же баланча тукумдан адам үзүлдү деген эмес. Кыргыз жоготууга баарыбыз учурат. Баланча. Салт бузулса эл бузулат деген ошол, салт жогулса эл жоголот деген ошол. Ички бүтүндүк бузулат. Ошокту деген акындар эркектерде түгүл. Адамдын каадасына жаш. Эркектер дагы. Айтмат өлгөндө ким ошол? Салт деген туруктуу, ал өзгөрбөйт, аны түшүндүгү. Каада туруксуз. Президент баш болуп жарлык чыгарып атат. Ай, киши өлгөндө жылкы сойбогула деп атат. Бүгүн салт менен салттуу ченем менен диний ченем кагылышат. Түшүнбөстүктүн баары ушунда. Чын жүрөктөн жасалган, тазалык менен жасалгасы ширелишкен, чын пейилден сунулган, атайын ифтарга даярдалган дастарконубузга келиңиз. Меймандарыбызга чайханабыздан кыям, финик, суу жана нават бекер тартууланат. Чайханада Смия баарыңыздарды ооз ачарларга чакырат, ифтарларга чакырат. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы кызыктуу теманын алкагында кыргызды дагы тереңирээк тааныйбыз, дагы көрөнгөбүздү көртөбүз. Ал эми кыргыз таануучу бүгүнкү мейманым Бак-Дөөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мелис Мураталиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн болсо өткөн темада нарк тууралуу кеп козгодук элек. Бул сапар салт санага үрп адат чок эле кирип кетеби же үрп адатты өзүнчө алабыз? Ал өзүнчө да. Бирок салт жөнүндө сүйлөшөбүз. Салт жөнүндө сүйлөшөлү эле. Сонун болот. Анда кулак сизде мейман катары чакырган сонун экен. Суроо бербейт экенсиң, оозуңду ачып отура берет экенсиң. Мен адегенде анда мындай кылалы. Мен так сен өзүң ыкмаң айткандай суроо бериш керек деди. Суроону мен берейин. Салт деп эмнени түшүнөсүң бүгүнкү күндө? Салт деген эмне? Бир эрежелердин топтому дегенде. Кандай эрежелер? Кыргыздын өзүнүн маданиятына, өзүнүн бир улуттугуна тиешелүү эрежелердин топтому. Ой, сонун айттың го. Ошо салттан улам барып анан маданият түптөрөт, анан маданиятын мейли аны эле кааласа болот. Бирок көп учурда ошо салт дегенде бүгүнкү биздин замандаштарыбыз, кыргыздар көп биле бербейт да, бул өкүнүчтүү нерсе. Анан чаташтыра берет көп. Мисалы, салт деген эмне десең, адатты айтат. Адат деген эмне десе, үрп адат эмне десең, бул каада салт деп коет, ушинтип эле чабыштыра беребиз да. Биринин аттарына, чындап келгенде ар биринин өзүнүн орду бар. Өзүнүн жүгү, салмагы бар. Анан жашоодогу орду тийгизген таасири мына ошондон улам анан маанилүүлүгү боюнча дагы баягы орду бар да дегендей. Эми салт жөнүндө сөз кылсак, салт бул жашоонун эрежеси деп эле кыскача айтып койсок, ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн эл катары жашоо эрежеси бул салт. Ушул аныктаманы айтканда көпчүлүгү түшүнбөйт. Мен мисалы бул сөздү азыр дароо эле ушундан айтып атпаймынбы? 2002-жылы биз Бак-Дөөлөт коомун түптөп баягы юстиция меселелерин каттоосуна теги буга бүт мыйзам чегинде иштеп келатканда, анан алгач эле башында эле биз ушундай максат койгонбуз: кыргыздын улуттук баалуулуктарын, салттуу билимдерин изилдейбиз деп. Анан маселе ошо салт деген эмне дегенге биздинче өзүбүз токтолдук. Болгон билген билимдерди кассак, салт деген сөзгө аныктама анык жок экен. Бизде бүгүн Юдахин менен Юдахиндин сөздүгүндө салт дегенде орусча котормосу бар, түшүнүктөрү. Аны окусаң, ал жерде бирден мындай нагыз так түшүнүк албайсың, себеби бурмаланган.
салтты повадка дейт, обычай деп атат салтты. Обычай деген адат да. Салтты идеология деп атат, салтты дагы бир важность деп атат, наследие деп. Ушундай бир туура эмес, кандай туура эмес. Ар бир өзүнчө түшүнүк болгон жашоодо орду бар түшүнүктөрдү келип салтка чаптай берген да. Ошондон улам андан бир түшүнүк албай калдык. Анан кийинки сөздүктөрдү карасак, уже кийин 11-жылы чыккан бир эки сөздүктө бар экен, салт деп бирөөндө айтып атат, бул жөн эле котормосо бул традиция и обычай дейт. Демек, орусчадан кыргызчага которсок традиция бул салт, обычай деген адат. Анан салт деген бул салттагы адаттагы деп мындай тең алып жүрөт да. Бул жерде да туура эмес. Дагы бир сөздүктө карасам мындай деген аныктама бар экен. Мен азыр айтып берейин, ошону кандай түшүнөсүң? Асанов деген адамдын, жок Асанов, иши эсимде жок азыр кимдин түзгөн сөзү. Мындай деген түшүнөм. Салт бул салттык көрүнүштөгү жалпы мүнөзгө ээ каада деп турат. Салт бул коомдогу салттык көрүнүштөгү жалпы мүнөзгө ээ болгон каада дейт. Не түшүнүп атасың? Түшүнүксүз. Себеби салтты түшүнбөй атабыз да, анан салттык көрүнүш деген кантип түшүнөбүз? Ушундай мындай баш оорутма же туура эмес түзүлгөн ушундай аныктамалар бар. Анан эгерде сүйлөмдүн түзүлүшүнө тактай келгенде, салт бул салттык көрүнүштөгү жалпы мүнөзгө ээ болгон эл мүнөзгө ээ болгон каада деп аягы баяндоочу каада. Демек салт деген каада экен да. Ушуга келгенде ал дагы туура эмес. Себеби кыргыз каада салт деп айтып жүрөбүз. Каада деген бөлөк түшүнүк, салт деген бөлөк түшүнүк. Мына ушул эки түшүнүктү да бүгүн биз чаташтырып, биринчиден биз бири-биринин маанисин билбейбиз. Тиги эмне бул эмне? Анан ордун чаташтырып көп учурда жашоодо, турмушта туура эмес атап жүрөбүз. Ал эми эң кызыгы, мен окуп берсем да туура болот го дейм. Мындай деген нерсе бар да, жанагы сөздүктө атпайбызбы? Мен неден улам келип чыкты, бул Кыргызстан деген улуттук энциклопедия бар. Бул 11-жылы басылып чыгыптыр, 2011-жылы, кече жакында, 10 жыл мурун. Анан ошол улуттук энциклопедия дегенде түшүнүктө мен мындай деп түшүнөм да, демек бул илимдин негизинде баардык нерсе аныкталып, такталып, андан өйдө анык так маалымат болбош керек. Улуттук энциклопедия болгондон кийин. Аны кыргыз тил адабияты анан эмне деген борбор чыгарыптыр аны да. Азыр мен көрсөтүп берейин. Могул жерде мынтип эле окуп эле берейин аны. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3-томдо башкы редактор Асанов дейт, мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору түзүп атат. Демек, андан өйдө, андан так илимий негизде такталган маалымат жок деп түшүнөм да. Энциклопедиядан эң жок. Бул жерде мынтип жазып турат. Мен окуп эле берейин мындай. Каада салт деп чогуу жазыптыр, бөлбөй. Анан аныктама берип атат. Кандайдыр бир элдин турмуш тиричиликтеги үй бүлөдөгү жүрүм-турум нормалары, эрежелери, ырым-жырым, адеп-аклак, каада жүрүлгөн жол жоболордун жыйындысы дейт. Эмне түшүнүп алдың ушунда? Баарын үйүп туруп бир каада салтка киргизип коюптур. Баары киргизип. Анан мындай да, ырым-жырым деген өзүнчө түшүнүк. Ал салтка мындай ал салт эмес, бирок салтка тиешеси бар. Бирок ал салт эмес, ал өзүнчө. Адеп-аклак деген такыр бөлөк түшүнүк, Адеп деген өзүнчө адеп-аклак деп баягы диндин түшүнүгү менен кошулуп кетип атат, араб тилинде аклак деген сөз. Бирок ошо адеп деген ал башка түшүнүк. Салт менен адеп эки бөлөк түшүнүк. Кайсы бир деңгээлде бири-бирине коошот, же болбосо бир негизде карасак болот, бирок эки бөлөк түшүнүк катары караш керек. Аны адеп-аклакты салттын ичине киргизип койдук. Анан кайра мынтип атат. Каада салт деп башында айтып атат да, аныктамасынын аягында каада жөрөлгө дейт. Биз ал каадасын түшүнө албай атабыз, салтын биле атабыз, кайра каада жөрөлгөсүн кайра ичине киргизип атабыз деп. Анан эрежелер, жүрүм-турум нормалары, жүрүм-турум деген жүрүм-турум дейт, кыргызча жүрүм-турум дейт. Жүрүмүңдү оңдойсуң деп коет, жүрүм-турумуңду деп. Ал өзүнчө түшүнүк. Поведение деп коет. Традиция, салт. Демек бизде мамлекеттик деңгээлде, илимий негизде салт деген түшүнүккө так аныктама жок. Анан каадасын ал өзүнчө бир маселе. Мен ушуну эмнеден улам айткым келип атат да. Ошо салт деген эме экенин түшүнүш үчүн мен жана башында айттым. Бул эң эле жөнөкөй. Ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн эл катары жашоо эрежеси. Ошону салт деп атайт. Муну түшүндүрүш үчүн мен жөнөкөй мисал менен келтирейин. Мисалы Кыргызда
мындай деген макал бар. Салт бузулса, ел бузулат дейт. Салт жоголсо, ел жоголот деген макал бар. Ушул макал, ушул салт деген түшүнүктүн анык маңызын ачып берет. Түшүнбөгөн киши да жоголсо жоголот экен, бузулса бузулат экен деп эле мындай үстүртөн түшүнүшү мүмкүн. Эл бузулат, эл жоголот дегенди кантип түшүнөбүз? Мен өткөндө эл жөнүндө айттым эле го. Эл деген бул бүтүндүк, бул тутум. Ал жерде коомдук түзүлүш бар, ал жерде иерархия, башкаруусу бар, ар нерсенин өзүнүн орду бар, бири-бири менен карым-катнашы жөнгө салынган, бүт тартип иретти сакталган бир бүтүндүк. Эл деген ошол. Анан салт бузулса, эл бузулат деген сөз, демек ошол бүтүндүк бузулат. Ичиндеги карым-катнаш, мамиле, башкаруу, тартип баары бузулат атпайбы? Салт жоголсо, эл жоголот деген, эл жоголсо мындай түз мааниде эмес, туруп эле жок болуп калды эмес. Эл деген ошол тутум катары, бүтүндүк катары ошол ыдырап чачап кетет деген сөз. Ошол бүтүндүк жоголот деген сөз. Демек, ошол бүтүндүктү, эл деген тутумду бириктирип турган негизги эреже бул салт экен. Биз өткөндө нарк жөнүндө айттык. Нарк деген жалпы түшүнүк. Ал көп нерсени камтыйт. А ошонун бир жана ошо нарк деген өзүнчө бир түшүнүктүн бир бутагы, ошол өзөктүү бутагы бул салт. Бул негизги эреже. Ошол эреже эмне экенин түшүнүш үчүн мен салыштырып айтайын. Мисалы, бүгүнкү азыркы замандын баягы элдин көбүнө таанымал болгон бир футбол оюнун алып коелу, спорт оюну. Спорт оюнда, мисалы, футболдо биз билебиз, белгилүү бир талаада чеги бар. Экиге бөлүнөт дагы, эки топ ойнойт. Эки топ дегеним жанагы топ адамдар. Биякта 10, биякта 10 адам. Бирден адамдар дарбазада турат. Топ менен ойношот, бири-бирине тээп. Анан белгилүү эрежелер бар. Туурабы? Ал эрежелер ар бир оюнчуга тиешелүү өзүнчө эрежелер бар. Мисалы, ойногон оюн талаасына ылайыктап, бирөө алдыда, бирөө ортодо, бирөө артта болсо, анан дарбазачыга тиешелүү өзүнчө эрежелер бар. Жалпы эреже бар. Кол менен кармабайт. Бут менен гана ойнойт. Анан мисалы дарбазачынын өзүнчө эрежеси бар. Өзүнүн белгилүү чегинде кол менен кармабайт, бут менен эле. Кол менен кармаса болот, белгилүү чегинде. Андан чыкканда бут менен гана ойнош керек. Деген сыяктуу белгилүү эрежелер бар топтому. Ошонун баары биригип келип туруп, анан футбол оюнунун жалпы эрежеси деп түшүнөт. Эми бир суроо. Ушул футболдун бир эле эрежеси бузулса эмне болот? Оюндун үмүтү бузулат. Оюн бузулат. Оюн токтойт. Оюн токтойт. А эгерде эреже такыр жоголсочу, жок болсо, анда ал оюн жок, негизи оюн. Мүмкүн эмес. Оюндун көркү, оюндун маңызы өзү ошол эрежени сактоодо. Салт деген ошондой. Ар бир эл үчүн, элдер көп да. Ар бир элдин өзүнүн дүйнө таанымына, өзүнүн наркына жараша белгилүү эрежелери бар. Жашоо эрежеси. Ошол эрежени тутуп жашса, ал эл катары, тутум катары, бүтүндүк катары өз жолу менен, нугу менен кете берет. Анан салттар, кээ бир салттар коңшу элдердин же тектеш элдердин салттары окшош болушу мүмкүн. Себеби алардын дүйнө таанымы окшош да. Бирок башка бир мындай ичине сүңгүй киргенде кайсы бир жагдайына, учуруна караганда ажырым же болбосо өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн. Мына ошого жараша ал эрежелер да окшош эмес болушу мүмкүн. Бөлөк болушу мүмкүн. А кээ бир окшош эрежелер болушу мүмкүн. Мисалы, биз кыргыз, казак бир тууган элибиз деп коебуз, баарыбыз көчмөнбүз, көп салтыбыз окшош дейбиз. Ооба, көп окшош салтыбыз бар, бирок ошол эле убакта бири-бирибизде жок салттарыбыз да болушу мүмкүн. Анын баары эмнеге жараша? Анын баары табиятка жараша. Жашаган жериңе жараша. Табият, кандай табияттын койнунда жашасаң, сен ошол табияттын табигый мыйзамына баш ийип жашайсың да. Талаада болсо талаада, тогойдо өзүнчө, тоодо өзүнчө, чөлдө өзүнчө. Ар бир табиятка ылайыктап, ошол мекенине жараша, табиятына жараша, элдин өзүнүн мүнөзү да калыптанат, ошол мүнөзүнө, адебине жараша белгилүү эрежелер иштеп чыгат. Ошол эрежелерди тутуп жашоо бул салт дейт. Эми салтты бүгүнкү жашоодо эмне менен мындай салыштырсак болот, жакыныраак? Биз жашоо эрежеси деп атабыз. А бизде дагы кандай эрежелер бар жашоодо? Баш мыйзам деген эреже. Мыйзам. Негизи эле мыйзам деп коет го, бул дагы эреже. Эми мен салтты түшүнүш үчүн мен салыштырып айтып берейин. Мисалы, мыйзамдар, анан бул мыйзам дагы бул жашоонун эрежеси, мамлекеттин эрежеси, мамлекеттин жашоо эрежеси.
мамлекеттин ичинде жарандар кандай жашаш керек деп баарын тескейт. Мындай бул тигиндей, буга уруксат эмес, бул тигиндей, мындай деп. Эми карап тур. Мыйзам менен мыйзам деле эреже, салт деле эреже. Экөөнүн эмне айырмачылыгы бар? Салт менен мыйзамдын айырмачылыгы бар. Экөө тең эреже, окшоштугу эреже. Айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы? Айта бер. Айтпайм. Окшошпой калчу да. Жок, окшоштура бер. Мен толуктап коем. Тиги деле ушундай да. Мейли айта бериңиз. Мындай да? Мыйзам. Туруксуз. Салт туруктуу. Мыйзам дайыма өзгөртүлүп турат, толукталып турат. Жарабай калды деп жокко чыгат, кайра жаңысы иштелип чыгат. Туура. Ал эмнеге жараша? Эмне үчүн өзгөрүп турат мыйзам? Заман өзгөргөн. Замандын ыргагы, талабы, жашоонун жагдайы жана башка бул мамлекеттеги жагдай өзгөрүп турат. Мисалы, согуш пайда болсо, согуш болуп калса, согуштун талап эрежеси башка да, ага ылайыктуу өзүнчө ченемдер киргизиле баштайт. Кырсык болсо ага карата өзүнчө. Мисалы билесиңби, өткөндө пандемия болду. Пандемиянын убагында жанагы өзгөчө абал деп киргизди. Анын тартиби талабы башкача. Ошентип мыйзам өзгөрүлө берет. Бирөөнүн үстөмүнө башка мыйзамдар иштебей калат дегендей. Ал туруксуз. Анын баары улам толукталып өзгөрүп, мындай суунун агымындай болуп, мындай өзгөрүп турат, замандын агымына жараша. Салт туруктуу. Салт өзгөрбөйт. Ушул жерде бир кызык нерсе бар. Анан дагы бир нерсе. Салт менен мыйзамдын айырмасында мындай. Мыйзамдын автору ким? Адамдар. Даректүү айтканда бул депутаттар. Же болбосо бир өкмөттө иштеген ажистер иштеп чыгат долбоорду, бирок мыйзамды тиги депутаттар бекитип берет дегендей да кабыл. Демек адам өзү. А салттын автору ким? Жашоо жагдай. Жашоо өзү автор. Туура. Жашоо өзү автор. Себеби салтты адам ойлоп таппайт. Адам жашоодо жанагы дүйнө тааным деп едик, дүйнө тааным негизде жашоону тааныган сайын, анан жашоонун табияттын мыйзамын түшүнө баштайт. Анан табияттын мыйзамына ылайык өзүнүн жашоосун ошо ылайыктатат. Аргасыздан баш ийет. Эгерде табияттын мыйзамын бузуп жашаса, ошол табияттын мыйзамын бузганда ошонун өзүнүн бир жазасын көрөт. Башында таяк болуп тиет да, туура эместиги. Анан ошого аргасыздан ага баш ийип туруп, ошону кабыл алат да, анан коом ичинде ушул эрежени өз адам коомдун ичине дагы туттуртат. Ошондо анан салт пайда болот. Адам өз акыл менен ойлоп таппайт, ушундай салт болсунчу. Муну жашоо өзү муктаждап барып такайт. Ушуну тутуп жашасаң, сен коомуңдун ичинде түшүнүк болот, мамиле оң болот, жашоо өз ногу менен кете баштайт. Качан гана ушул бир нерсени туура эмес кылып буза баштасаң, ошондо бири-бирине таарыныч болот, бири-бирине түшүнбөстүк болот, кайым айтыш болот, анан чыр-чатак болот, анан ынтымак ыдырайт дегенде, анан сен башка бирөөгө жем болосуң да. Жана кыргыздын макалы ырыс алдын ынтымак деп атпайбы? Баардык нерсе ынтымакташып, ымалага келип, түшүнүүгө келип, анан бир ойдо, бир тилекте, бир жолдо, бир багытта болгондон кийин барып анан биримдикке жетесиң да. Анан бүтүндүктү сактайсың. А болбосо сен бирөөгө жем боло бересиң. Жана ынтымагың болбосо алдыңдан таяр алтын так деп сөздөр ошондо бекер айтылбайт да. Демек маселенин баары ошол эл тутум катары биримдикти, бүтүндүктү сакташ үчүн белгилүү эрежелер бар. Аны адам өзү таппайт, ойлоп таппайт, аны жашоо өзү муктаждайт. Адам муктаждыгынан улам ошону кабыл алат, анан аны тутуп жашаса, ал уже салтка айланат. Эми бир маселе. Мыйзамды бузсак ким жазалайт? Биз жарандар. Мыйзам коргоочулар. Демек адамдар жазалайт. Мамлекет деп коебузбу, же өкмөт, же мыйзам көзөмөлгө алган адамдар жазалайт. Салтты бузсак эмне болот? Жаза болобу, болбойбу? Болот ал деле. Ким жазалайт? Жаратылыш жазалайт. Дайыма эле эмес. Дайыма эле эмеспи? Ким жазалайт ошондо? Мындай да, мыйзам эмненин эрежеси? Мыйзам Мамлекеттин эрежеси. мамлекеттин эрежеси. Демек мыйзамды бузсаң, мамлекет жазалайт. Салт бул жашоо эрежеси. Салтты бузсаң ким жазалайт? Жашоо. Жашоо буздум.
жашоо турмуш өзү жазалайт. Аны табият аркылуу же адам коомдун тарабынан да. Себеби эрежелер адамдын ортосунда, коом ичинде эрежелер. Анан адам менен табияттын ортосунда эрежелер. Ошонун баары салт болот. Эми жөнөкөй эле түшүндүрмө, салтты түшүнүш үчүн мисалдап айтайын. Кыргызда эң эле жөнөкөй, мен ойлойм баардык адамдарга тиешеси бар эки мындай бир негиздүү салтты мисалга алып келейин. Кыргызда жерди анан сууну ыйык тутуу деген салт болгон. Бүгүн ал салт жок. Бүгүн ал салтты унутуп калдык. Жерди ыйык тутуу, анан сууну ыйык тутуу бул салт болгон илгери. Бүгүн аны биз түшүнбөй калдык. Бүгүн биз салт десек бир оюн зоок деген бул той пойлуу салт деп атабыз. Жок, салт деген башка нерсе. Салт деген эреже. Мисалы, сууну ыйык тутуу бул салт. Жерди ыйык тутуу бул салт. Себеби эреже. Мен түшүндүрбөйүн. Эмне үчүн сууну ыйык тутат? Мисалы, эгерде сен суунун башында жашаган күндө дагы, мисалы, тоонун башында, суунун башында, сенден жогору жакта суунун боюнда эч ким жашабайт. Сен демек таза суунун булагында жашап атасың деп коелучу. Сен каалагандай сууну пайдаланасың, бирок сууну булгасаң эмне болот? Кийинки адамдарга терс таасир. Туура, себеби суунун этегинде дагы журттар бар, башка элдер бар. Жок эле дегенде мал ичет булганган сууну. Мисалы, сен өзүңдүн эле малың ичсе булганган сууну, ал малдын этин өзүң жейсиң, өзүңө оору болот дейт. Ойлонуп баштайсың, эмне ооруп калды? Таптаза табият. Булганган сууну ичкен турбайбы дейсиң. Же болбосо кийинки журт булганган сууну ичип, адамдарда оору пайда болсо, Саада жок. ал оору сага келет эртең эле. Себеби сен көчмөйсүң, тууган уру карым катнаш деген бар. Эртең эле келип, же болбосо ошол өзү келбесе да тигилер келип туруп, анан сени жарга такай баштайт. Сууну эмне булгап атасың? Бизде оору пайда болду деп. Анан мамиле кете баштайт, ырк бузула баштайт. Анан ошон үчүн кыргыз ойлогон, сууну булгасак, келип бизге таяк болуп тиет. Кой сууну булгабаш керек. Ошон үчүн кыргызда макалдар барсың, суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор дейт. Бул жашоо өзү кордоп атпайбы сууну булгасаң? Ошондон улам кээде айтат, эл башы болгуча суу башы бол деп, сууну тазасыңар. Бирок ошондо эле суу башында болуп туруп эле сууну булгаган эмес. Кыргызда дагы бир маселе бар, макал. Мен аябай таң калган, бала кезде өзүм жон тери менен өткөн да. Мен бала кезде, мен шаарда төрөлдүм да, шаардыкмын. Балконский деп коюшат го. Ошондой болуп, анан ата энем каникулга чыккан сайын мен айылга жиберет. Айылым могу Беловодскийде эле, Ак сууда, Чүйдүн. Анан айылга барганда чоң апам бар, чоң атамды көргөн эмесмин. Анан чоң апам колуна барып тийебиз, биз шаардык балабыз. Эркебиз, албетте, колубуздан эчтеке келбейт, иштегенди билбейбиз. Мектепте окугам турат. Анан билгенибиз эле эмне, эртең менен талаалап чыкпай, балдар менен кечке ойнойбуз. Анан кечине келип жатып алабыз болду. Анан ошондо талаалап балдар менен ойнойбуз. Балдар кээ бирлер мал жайып тигинтип эметчет. Бирөө ойносо, бирөө мындай. Анан аларга аралашып жөн эле жүрөбүз да. Анан ошондо эртең менен чыккан кечке чейин тамак ичкенде унутасың, баягы балалык кез бир бактылуу кез го. Анан ошондо жайдын күнү өтө ысык, аптап суусайсың, чаңгайсың. Анан карасаң ошондой мындай эле бир сугат суулар, бир кулак, эки кулак сугат суулар агып атса, анан айлык балдар келип жата алып, "Ой, суу ичели деп туруп, анан бир сөздү айтып туруп иччү да. Мен аны карап алып жиркинчип, "Эй, кир го, кантип ичесиң?" деп мен аябай да, "Ой, жок, эчтеке болбойт, кел ичсен" деп туруп, анан бир сөздү айтчу. "Аккан сууда арам жок" деп туруп иче берчү. Укчу белем ушул сөздү? Аккан сууда арам жок деп коет. Анан бир эки чет байкайсың, оорубайт, кайым келе жүрөт, анан өзүң да ичесиң. Ичесиң эми айла жок дегенде. Анан бала кезде ал жөн эле кетти. Кийин мен түшүнүп атам, эмне үчүн кыргыз аккан сууда арам жок деп ойлойт деп айтат. Себеби кыргыздын түшүнүгүндө, адебинде, салтында сууну булгоо деген жок. Кыргыздын оюна ыла келбейт сууну булгаш. Себеби бул ыйык тутат. Адамдан башка жандык атайын сууну булгабайт. Мал булгашы мүмкүн, баягы сууну кечмеликтен өтүп, аны булганганда эмне, ал туягындагы топурак эле болду, атайын булгабайт. Эми ал табигый түрдө бат эле тазаланат. А мисалы бүгүнкүдөй атайын сууга акыр чекир таштап, же болбосо жанагындай таштанды же заводдон чыккан химиялык уулуу заттардын баары сууга таштап атпайбызбы? Дүйнөлүк океанды карачы эмне болуп атат? Аны адам булгап атат да. Адамдан башка бир да жандык табиятта сууну булгабайт. Анан ошо сууну булгаган үчүн азабын көрүп атат бүгүн адам. Кыргыз илгертен ошону түшүнүп туруп, сууну булгабай, сууну ыйык туткан. Ошону салт катары эреже. Сен тынч жашагың келип атабы? Табият менен биринчиден, экинчиден коом менен сууну булгаба.
Анан мен байкап жүрөм, мисалы бала кезде байкачымын, кийин түшүндүм. Шаракан суунун боюнда мисалы айыл жергесинде жүрөсүң, каякта жүрөсүң, бир колду жууп калыш керек болуп калат, мисалы булганып калдым. Ошондо барып акын сууга колду салып алып жуубайт экен кыргыздар. Менден улуулардан көрүп калдым, кочтоп сууну алып туруп, суунун агымынан сыртка чыгарып туруп, анан мынтип жуучу эле да колду. Эмне үчүн дегенде, сенин колуңдан сарыккан жаман сууга кошулбасын. Бетинче мындай алып туруп жуу. Бетиңди жуйсуң, колуңду жуйсуң, ошондой кылып. Же болбосо идишке алып туруп, суунун нугунан алыс жуу. Себеби сенин ошо колуңду бетиң жуугандан кийин кир да ошол кир нерсе кайра сууга тийбесин деп. Карачы, сууну бул ошону өзүнүн салт дейт кыргыз. Бүгүн биз аны түшүнбөй калдык. Бүгүн сууну булгаган жана башка. Эми экинчи маселе. Жерде ыйык тутуу деген салт. Мисалы кыргыздар ошол мындай да, бул түшүндүрүш үчүн бир дагы кызык нерсе. 2004-жылы мен Помазкин Борис Владимирович деген бир сонун адам менен кезиккем, таанышкам. Ал өзү археолог, тарыхчы, реставратор деп коет, жана Манастын күмбөзү, Өзөгөн менен Буранаму Токмоктогу жанагы турат го, Бурана. Ошол байыркы тарыхый эстеликтерди калыбына келтирген адис да, өзү. Скифо-сарматская археология деп коет, ошонун адистиги боюнча. Анан ал кишиге барганым мындай болуп калды. Салт деген эмне деп көп окумуштууларды изилдеп кыдырып жүрөбүз да. Ким эмне дейт деп. Көп билбейт экен да. Эң кызыгы кыргыздар билбей коюп, анан айтты, билсе ушу билет деп барам. Ушу оруско оратпайм. Салт деген эмне десем, анан айтып атат, британиялык бир тыңчы илгерки 19-кылымда баягы Россия менен Британия тирешип Орто Азияны ээлөө максатында тыңчыларын жиберген экен да. Мисалы биз орустардан Тяньшанский менен Пржевальскийди билип атпайбызбы? Булар тыңчы болуп келип, окумуштуу болуп, тигини буну изилдеп атабыз демешпи? Саякатчыбыз дегендей. Бирок негизги максаты бул согуштук тыңчы. Аскердик тыңчылар да булар. Канча адам жашайт, ким эмне, жер, суу, тоо, кыр, кандай жолдор бар дегендин баарын изилдеген да. Ошонун саарында британиялыктар да ушинтип изилдеген экен. Анан ошол британиялык тыңчынын ошол алардын жашыруун архивинде сакталган ошолордун отчеттор деп коелучу, күндөлүктөрү. Бийликке жооп берип турат да, биз ушунчалыгында алдык. Ошонун бир уже 19-кылымда болгон окуя, 1860 канчанчы жылдар. Анан ошол архивде, жашыруун архивде сакталып, анан мөөнөтү бүткөндө ал ачыкка чыгат экен. Ошол окумушту барып ошондон алып, анан мага окуп атат. Ал окуп атат, британиялык тыңчы. Кыргыздарда эки салт бар экен, жерди ыйык тутуу, анан сууну ыйык тутуу дейт. Булар сууну булгабайт экен деп жазып атат. Таң калыштым. Анан кызык нерсе, кыргызда мончо жок экен дейт. Анан кандай мончо жок деп, анан мончо жок болгону, анан өзүнө сурай туруп, кызык мончосун көрө алган жокмун кыргыздын, бирок жуунбайбы, же эмне кылат деп. Анан андай деп ойлойн десең, бир да сасыган же биттеген кыргызды кезиктирген жокмун деп жазып атат. Булун сыры эмнеде десе, көрүп издеп барып, анан айтып атат, көрсө буларда ошол сууну булгабайт экен, бул салт экен, сууну ыйык тутат экен. Анан жерде да булгабайт экен. Көрсө булар сууну идиштерге алып, суудан обочо алыс жакка барып туруп жуунат, же кир жууйт, же өздөрү жуунат. Анан ошол себеби сууну булгаса жанагыдай болот деп айтып атат да. Бөлөк жерге бар жуунганда дагы каалаган жерге эле ишыл эле суудан алыс эмес дейт. Белгилүү гана жерлерге барып жуунат дейт. Кир жууйт, өздөрү жуунабы, кыскасы жаман мындай булганч сууну даже бир жактан жууп туруп булганч сууну каалаган жерге серпип чачпайт экен. Белгилүү гана жерге барып төгөт дейт. Кандай жерге деп ойлойсуң? Ушуга келгенде ал айтып атты, булардын экинчи салты жерде ыйык тутуу салты бар экен. Булар дейт, топурактуу, чөптүү жерге эч качан жаман акыр чекер суу төкпөйт дейт, булгабайт. Такыр жерге төгөт. Такырдагы жерге, эгер топурактуу болсо да болбойт экен. Кандай жер? Себеби чөп өспөсө да, бирок топурактуу болсо, ал жерден да чөп өсүп чыгат да бүгүн эртең дегендей. Аны мал жейт, мал булганган чөп жесе, анда ал ооруп пайда болушу мүмкүн. Ал малдын этин өзү жеп, кайра өзүнө тийиши мүмкүн дейт. Ошон үчүн булар дейт таштак же кумдак жерге гана сиңип кетсин деп. Себеби ошол жака сиңип эч кимге зыяны тийбейт дейт. Себеби таштак кумдак жерлерде жана суудагы булганган туура эмес нерсенин баары ошол таш кумдан эленип туруп, андан ылдыйкы чопо катмарына жеткенде, андан майда бөлөкчө кир нерселердин баары табигый фильтрлөө процессинен өтөт дагы. Анан чопонун катмарынан ылдый түшкөндө, буну биз кийин географиядан окуп атабыз. Анан жер алдындагы суу катмарына кошулса дагы таптаза болуп кошулат экен, зыяны жок. Анан буну ошол британиялык тыңчы айтып атпайбы, булар дейт жерди дагы карап туруп таштак кумдак жерге барып, өздөрү да жуунганы, же кир жууп, кийим жууса да кирс болот да, ошону ошондой жерге төгөт дейт. Себеби жерди булгабайт дейт. Анан ошонун өзү салт деп атат. Мына кыргызда ушундай эки салт бар. Анан ошол британиялык тыңчы аянда эмне деп окуп берип атат мага Помазкин. Биз дейт британиялык айтып атат.
өзүн айтып атат да. Дүйнөнүн жарымын ээлеп алдык деп мактанып, дүйнөгө өзүбүздүн үстөмдүгүбүздү тургузуп, маданиятыбызды таңуулап, өнүгүүнүн туу чокусуна чыктык деп мактанганыбыз менен дейт, Британияны айтып атат. Борбордук Азиядагы жөнөкөй кыргыздардын улуулугуна жетпептербиз дейт. Кандай сонсуз. Эмне үчүн ошону айтып атат? Себеби дейт, булардын улуулугу, булар табиятка эч бир зыян келтирбей, табияттын шайкештиги менен жашайт экен. Табияттын мыйзамына баш ийип жашайт экен. Сууну булгабайт, жерди булгабайт. Эми жерге тиешелүү болгон макалдарды кара. Кыргыздын бир эле макалын айтат, ошол жетиштүү. Кыргыз мынтип коет. Конгон журтума караганда көчкөн журтум таза болсун дейт. Уктуңбу ошол сөздү? Эмнени туюнтат, эмнени түшүндүрөт? Да көчүп атканда артынан таштанды таштабай таза көч дегенде. Түз маанинде карачы. Конгон журтума караганда көчкөн журтум таза калсын дейт. Демек, бара турган жердин тазалыгын ойлобойм дейт. Мен аркамдан калтыра турган жердин тазалыгы менин биринчи милдетим дейт. Милдет көрүнгү айра эле. Ошол жерди тазалап туруп, эч бир таштанды калтырбай, баарын таптаза кылып туруп, жыйнап туруп, анан каалаган жериме кетем. Кайда барбайын, таза жерге барам. Себеби эмне үчүн? Себеби артыңдан эч качан таштанды таштабайсың. А эгер сен таштанды таштап, таза жерди гана издеп жүрө берсең, айланып келип туруп аягында таза жер калбай калат. Баарын булгап саласың да. Карачы, мына анын сезимдин бийиктиги кандай. Анан бул жерде дагы бир нерсе, жанагы айтып атпайбызбы, көчмөндөрдүн дагы бири-биринен айырмасы болот. Мисалы, ошол эле боордош казак менен кыргыздын айырмасы. Кыргыз 4 мезгилге, жылдын 4 мезгили барбы? 4 мезгилге жараша 4 журт которот кыргыз. Билесиңби? Журттардын аталыштары. Жаздык, жайдык, кыштык. Жайлоо дейт. Анан кыштоо дейт. Анан берки экөө эмне дейт? Күз. Билбейм. Эмне күлүп атасың? Күлбөй эле, күздөө деп айтат. Анан жаздоо дейт. Чын эле. Болгону кыргыз бүгүн аны унутуп калды. Биз жайлоону сактап калдык, кыштоону билебиз. Кыштоодон кыштак деген сөз пайда болду. Айыл болуп калды да. А кыргыз, көчмөн кыргыз 4 мезгилде 4 журт которот да. Мисалы, кыштоо каякта болот? Тоонун этегинде, ыктоо жерде болот. Жылуу жумшак мындай ыктоо жерде болот да. Көбүнесе күн эспеттерде. Себеби кышты аман эсен өткөрүш керек. Тоодон кышты сай албайсың. Түзөң жерде. Же тоонун этегинде төштө болот. Анан жаз келери менен кыргыздар жаздоого көчөт. Жаздоо кандай жерде болот? Кандай жерде? Кандай ойлонуп көрчү, кандай жерде болуш мүмкүн? Жайлоону билебиз. Жайлоо деген болушунча бийик жерге барабыз, тоого. Малга ылайыктуу. Биринчиден чөптү, экинчиден таза аба, таза суу, үчүнчүдөн адамга дагы салкын керек. Өтө ысыктан. Тоого чыгып кетсек салкын да. Бардык жагынан ыңгайлуу. Ал жайлоо өтө бийик жерде. А жаздоо менен күздөө каякта болот? Бул демек мындай ортолорунда. Ортолорунда. А бирок кандай? Экөөнүн айырмасы эмнеде? Жаздоо менен күздөө эмненин айырмачылыгы бар? Баягы өтө ысык жерде эмес, өтө суук жерде эмес. Жок, кандай эмес? Анда билбейм ай. Кыш чыгары менен жаз келгенде кайсыл жерде эң биринчи кар эрип чөп чыгат? Кайсы жерде? Күн тийген жерде. Күнгөй бетте. Тоонун күнгөй бетинде. Өтө бийик эмес, бирок төштөн ылдый күнгөй бетте. Себеби тоо пайда болгон жерде уже жер кыртышындай тик боло баштайт да. А күндүн нуру кышында төмөн түшөт. Кышында тиги горизонт деп коебузго, горизонттон бир аз ылгылай эле өтөт, жайында төбөдөн өтөт бийик. Жаз күздө ортодо болот. Демек күндүн жерге түшкөн нурунун бурчу күнгөй тоонун бетинде 90 градус болуп түшөт. Ошол жерде тезирээк эрийт дагы чөп бир эрте чыгып калат. Түз жерге күндүн нуру бурч менен түшөт дагы дароо эрибейт. Көлөкө болуп калса көпкө чейин кар кетпейт. А жайлоо жогору жакта ал жак суу, ал жак кар кетпейт. Демек жазында күнөс бетте, күнгөй бет, тоонун күнгөй бетте. Дароо ошол жакка эрип туруп чөп чыгат, жылуу дагы ошол жакка көчөбүз, малыбыз менен барып чөп чыкты, болду, эми тойт кереги жок, эми оттой баштайт. Жайында ысык болду, андан өйдө чыгып кетти. Күзүндө каякка түшөбүз? Күздө каякта болот? Күздө эле ошо жазда болгон жерде болбойбу агай? Болбойт. Себеби ал жер уже такыр болуп калат. Жай менен күн ысыкта кургап калат. Күндө эле күздө жылат да бирөөсү ошол жерде. Жантык жай. Агай жылат да ойбойго карата. Күздө деген тоонун тескей бетинде болот. Эмнеге агай тескейге кетти? Себеби тескей бетте мындай түшүнөт. Тескей бетинде кышында күн тийбейт, жазында күн тийбейт, жайында күн кыйгаштап барып
жантык бурч менен тиет. Ал жерде теске бетте нымдуулук көпкө чейин сакталат. Деле ным боюнча эле кетет. Анан чөп дайыма жашыл болуп турат. Аякка күндүн нуру тиип, аякты кургатып ийбейт. Жазында менен жайында тескеге барбайбыз, себеби аны күзгө камдап турабыз. Күзүндө биягы такыр болуп күйүп калат, жайлоо болсо суук болуп чыгат. Ошон үчүн аны көрдүңбү? Жашоонун муктаждыгынан кыргыз журтту которуп, ыңгайына жараша которуп жүрөт. Ошону менен бирок кийинки жылы кайра жазда окурат, ошол эле журттарга айланып жүрө берет. Анан ошол журтту булгаса, аягында анан журт калбай калат. Ошон үчүн өзүнөн кийин журтту тазалап туруп, бир жыл айланып келгече ал жер табигый түрдө кайра калыбына келет. Мисалы журт деген жер тапталып, эчтеке өспөй да калышат мүмкүн. Бирок бир жыл айланганда ошол жер табигый түрдө калыбына келет. А эгер бир жерге кечке отуруп алсаң, калыбына келиши кыйын. Мисалы, мен кыргызда айттым, эми казакта көчмөн. Казакта жайлоо, күздө, кыштоо деген түшүнүк барбы? Жок. Жок. Себеби алар талаада. Аларга кайда барсаң кышың деле өтө берет, жайың деле өтө берет, жазың деле, күзүң деле. Алар бир жакка барат дагы чөп түгөлмөйүнчө, такыр болмоюнча мезгилге карабай жашай берет. Тала көчмөндөр ошондой. Анан ал жерде так кайра кайтып келүү деген маселе жок. Мисалы кээ бир журтту алар кенен болсо, мисалы ал эки мезгилде өткөрүшү мүмкүн, жай менен жазды. Ал жер ушунча тапталып, ныкталып, кийинки жылы ал жер калыбына келгенге жетишпей да калышы мүмкүн. Мүмкүн деп атам да. Анда алар башка жерге отурат, бир жерге байланбайт. Анан талаа кенен болгон үчүн алар кенен кесири тияка бияка журт которуп жашап жүрө берет. А кыргыздар тоолордун ыктуу, ыңгайлуу жерлерин жайлоо, күздө, кыштоо деп туруп аны бир эле жеринде көчүп конуп жашай берет, бирок табигый калыбына келтирүүсүнө шарт түзөт. Ошон үчүн булгабайт. Ошон үчүн жерди таза тутат. Жөнөкөй эле эки салтты айттым. Сууну, жерди ыйык тутуу. Бул салт, бул эреже. Бүгүн салт эмне десе, оюнуңду деле салт дейсиң, майрамды деле салт дейсиң. Ал салт эмес. Көрдүңбү? Алар эмнеге кирет анан? Ар бирөөнүн өзүнүн аталышы бар дейт. Эми карап тур. Мисалы салт деп аткансыз, салтта мисалы окумуштуулардын айтымында мындай бир түшүнүк бар да. Адам баласынын жашоодо бир эң орчундуу окуяга байланыштуу эки окуя бар дейт. Адамдын жашоосунда эң орчундуу окуя болот дейт, ар бир адамдын. Ошого байланыштуу салттар бул туруктуу, анан эң көрүнүктүү салттар дейт. Эгерде ошол салттар жоголуп калса же жоюлуп кетсе, анда эл өзүнүн улут катары жоюлушу мүмкүн дейт. Кайсыл салттар, кайсыл окуяга байланыштуу? Ар бир адам башына келчү окуялар. Эки окуя болот дейт бул жашоодо. Өтө маанилүү окуя. Согуш учурунда салт жоголтуш керек. Жоголбойбу? Салт жоголбойт. Эгерде кокус эл өзү дейт, кайдыр бир себептер менен ошол салтты тутпай унутуп калса, анда улут катары жоюлат. А бирок аны көбүн эсе аны өтө бекем кармайт ошол салт. Эң көрүнүктүү салттар ошол. Азыр бүгүн ошондой бир салттын тегерегинде кызуу болуп атат. Мамлекеттик деңгээлде мыйзамга киргизебиз деп. Кайсыл окуяга байланыштуу эки салт? Эки окуяга байланыштуу салттар дейт. Адамдын төрөлүшү, анан өлүмү. Бул өтө маанилүү. Бул жарык жашоого келиши адамдын, анан бул жашоодон узашы. Ушул эки окуяга байланыштуу кыргыздын салтын карап көрөлүчү. Мисалы, адам төрөлгөндө, кыргызда бала төрөлдү дейбиз. Салт боюнча эң биринчи эмне кылабыз? Салт көп дагы, сүйүнчүлөө салты бар. Жок, кезеги менен айтайлычы, мына бала жаңы төрөлдү, киндиги кесилди. Эң биринчи эмне кылат кыргыз салт боюнча? Энесинин курсагына жаткырат да го. Билбейм ага эмне кылат. Көчүктөн чыккандан кийин эле. Билбейм ага. Манасты эстечи. Жакып чыдабай кетип калат го, эмнени күтөт? Сүйүнчүнү. Сүйүнчү. Кыргыздын салты боюнча бала жаңы төрөлөрү менен эң биринчи эреже бул сүйүнчү. Сүйүнчүлөө. Мунун мааниси эмне? Эреже катары. Эреже катары эне баладан экөө тең аман-эсен ажырады. Бул дүйнөгө келди. Жакшы кабарды айтып атат да, сүйүнчүлөө. Мааниси эмнеде? Билбейм. Баш кошулду. Баш кошулду. Деген жакшы кабарды элге жеткирүү. Маселе. Кимге сүйүнчүлөйт? Ким кимге сүйүнчүлөйт?
бүгүнкү сүйүнчү менен мурунку мисалы бир 20-30 жыл мурунку сүйүнчүнүн айырмасы асман менен жердей. Бүгүн биз алыстап түшүнбөгөн үчүн биз уже аны да түшүнбөй калдык. А бир 20-30 жыл мурун сүйүнчү кадимкидей орду менен турду. Ким түшүнүктүү ким түшүнөт эми? Кимдин башына, кимдин үй бүлөсүнө баш кошулуп атса, ошол сүйүнчүлөйт. Анан кимге сүйүнчүлөйт? Тууган урук, жеек, жатка. Дагы болдубу? Башка кимге сүйүнчүлөбөйт? Ушул жерде мындай деп түшүндүрөйүн. Сүйүнчүлөгөндө кыргыздын түшүнүгүндө мындай: эгерде мен балалуу болсом, демек менин үй бүлөмө баш кошулду деген түшүнүктө. Бирок мен аны үй бүлө менен чектебейм. Менин үй бүлөмө баш кошулуп атса, бала төрөлүп атса, мен балалуу болсом, мен элге кабар берем дагы, кыргызга баш кошулду деп кабар берем. Мен болгон билген таанышым ким болсо, ким менен алака катышым болсо, баарына сүйүнчүлөйм. Ушул жерде экинчи маселе каадасы деген келет. Каада деген эмне дегенде, бул адамдын коомдо ээлеген орду. Мисалы, мен айылдык деңгээлдеги адам болсом, мен айылым эле тааныйт, өзүмдүн ошол урук тууганым эле билет, болду. Анда мен тааныган, мен билген, мен ким менен карым-катнаш болсо, ошолорго эле кабар берем. Албетте анан жана куда, сөөк, тайке, жээн деген ал кошуна айыл болсо да, бирок ошо туугандарга болду. А эгерде мен мисалга мен аймактык деңгээлде таанылган, элге алынган адам болсомчу, демек ошончолук карым-катнашым бар да. Тааныш, жолдош, тиги бул кызматташ, ошонун баарына берем. Себеби анын баарын менен карым-катнашым бар. А эгер мен бүтүн элдин алдында таанымал ушундай адам болсомчу, анда бүт элге жарыя салам. Себеби менин уулум, бул менин эле уулум эмес, бул бүтүндөй кыргыздын уулу. Мен өз деп кимди эсептесем, ошонун баарына кабар берем. Уулду болдук деп. Ушул эреже эмнени? Эмнеге өлгө берип атат? Ойлочу. Өтө астыкта. Эмнеге? Биримдикти чыңдап атат. Мендеги жакшылыкты, мен жакшылыгым менен элдин баары менен бөлүшөт. Каадасына жараша ошол ченелет. Жакшылык, жамандыкта башы биригет да, баары. Албетте. Анан мисалы биригүү келип атат да. Биригүү. Анан ошол жакшылыгың менен тең бөлүшүү деген сөз мындай да, эгерде бүгүнкү жашоодо мындай ахвал болот. Жакшы эле туугандар болушу мүмкүн. Шаарда жашайт, мисалы, шаардык мисалды айтайын. Анан шаарда жүрүп, ар кандай да шаардын өзүнүн бир агымы бар, жумуш дегендей жетишпеген заман, бирдеме болсо убакыт жок, телефон менен сүйлөшөбүз, жүздөшпөй, көрүшпөй калабыз бир канча убакыт. Анан бир күнү эле эки тууган кезип калат шаардан. О, кандай жакшы, сен кимди жетилип алгансың? Ким, бөбөгүңбү же кимби деп сурайт мисалы. Ой, бул менин балам дейт, тиги экинчиси айтат. Анан бул адам кандай акыбалда калат? Сен балалуу болдуңбу деп таң калат. Сен үйлөндүң беле деп. Себеби кабары жок да. Анан ал айтат, үйлөнмөктүсүң, бул улуусу дагы бирөөсү бар, кичинекей үйдө деп коюшу мүмкүн. Ошондо берке жаңылык кабардан сыртта калган адам кандай акыбалда калат? Немеге коомдон бөтөнчөлөнүп калгандай, бөлүнүп калгандай. Ал эң жаман акыбалда калат дагы, тиги ооз учун айтышы мүмкүн. Өмүрлүү бактылуу болбо, тиги бу деп коюшу мүмкүн. Ооз учунан, бирок ичинде таарыныч сезими калат. Кандай түшүндүрүп берейин? Өзүнүн жакшылыгы менен бөлүшпөгөн, мени тууган болсом да мага кабар берип мени аралаштырбаса, демек мен ага жакын эмесмин. Жакын болсо аралаштырмак. Демек мен ага бөтөн турбаймбы деп өзүн сен айткандай очолон бөлүнүп калгандай сезет да. Так ошондой сезет. Анан кийинки өз башына бир жакшылык келсе, ал анан эсептешет. Өзүнүн жакшылыгына мени чакырган, мен аны эмнеге чакырам дейт. Анан мен чакырбайм, анан тууганчылык катыш үзүлөт. Дос болсо достук катыш үзүлөт. Түшүнүп атасыңбы? Мына ошентип анан алака алыстай баштайт. Ирк дебеймби, бирок мамиле үзүлөт. Мамиле үзүлгөндөн кийин алыстап кийин анан ишибиз жок, кайдыгер болуп калабыз бири-бирибизге. Ошентип ички биримдик бошой баштайт. А кээде мисалы өзгөчө өлгөнгө кабар бергенде билесиңби кандай таарынат? Эмне үчүн таарынат? Өлгөнгө кабар бербей койду деп кыргыз өкмуш таарынат. Тигил киши аяшы мүмкүн, эми өлгөнгө деп кабар айтып, айман убара кылып, тээ жактан алыс жолдон келип деп кээ бирлер чөнтөгөн ойлосо, анысы бар, маселе жок. Бирок кыргызда мындай, мага кабар айтпай койдуң, жакының өлгөндө деп кабар айтпаганыңдын себеби таарынычы ал демек мени жакын тутпай койду.
Жакын tutпаганы демек мен анын алдында эч ким эмес турбайм. Мен сыртталган турбайм. Мен бөтөндүкөм да буга. Болду, мен бүттүм мамилемди үзөм да катышым менен. Уккум да келбейт, кийин тарынышын, ким туура эместигин мойнуна алып келсе дагы мен уже тарынган жазылбай турган менен. Болду. Мен сен үчүн бөтөн турбайм деп болду. Ошентип уже үзүлөт, кадимкидей тарынат. Тарынганда даже жаман көрүшүм. Өчөшүп кетиши мүмкүн. Эми адам деңгээлине жашы. Ошентип ички бүтүндүк бузулат. Ошол ички бүтүндүк бузулбаш үчүн эреже деген салт. Ошо жөнөкөй сүйүнчүлөө деген бул эрежеси эмне? Сен бул коомдо ким менен карым катнаш алака мамилең бар, кимди таанып, ким менен алака түзүп атасыңбы? Ошонун баарына кабарла. Себеби ошонун улаан бышыкта берет. Жакшылыгың менен да бөлүш, жаманчылыгың менен да. Ошону эл көтөрүп кетет. Эрежеси ошол. Эреже салт деген ошол. А каадасы мисалы сенин дараметиң, деңгээлиң, жугумуң канча? Сен айылдык деңгээлде кишисиңби? Райондук деңгээлде, областтыкпы же бүтүн республикалык деңгээлде кишисиңби? Ким менен карым катнашың алакаң канчалык? Эгер бүтүн элге таанып болсо, каяка барбасаң, аякта досум, аякта таанышым, аякта кызматташым, аны менен чогуу иштешкенбиз, бул баягы чогуу бир иш бүтүргөнбүз деп ушунча тааныш болсо, анда баарына кабыл. Себеби ошол алака мамилени сен улам бышыктап турасың. Сендеги болгон жакшылыкты алар менен тең бөлүшкөнүң, алардын баарын өстөп тутканың. Өзүңдүн бир тууганыңдан эми артык болбосо да, бирок андан кем эмес тутуп атам. Көрдүңбү кандайым деп? Биримдикти чыңап атпайбы? Каадасы ошол. Салты эрежеси. Каадасы деңгээли. Эми экинчи маселе. Сүйүнчүнү айттык. Жооп беретинде эмне кылат кыргыз? Салт боюнча. Сүйүнчүсүн берет. Ырымды айтты. Жок, ырымдабайт. Эмнеге? Эмнесин берет дедим? Ага эчтеке билбейт мен. Сүйүнчү айттык. Сүйүнчүгө жооп эмне болот кыргызда? Сүйүнчүсүн берет. Бүгүн кыргыз билбегендиктен сүйүнчүсүн берет. Сүйүнчүсүн бербейт. Сүйүнчүнү айтат. Ал жакшы кабар. Ал кайт болсун дейт. Өмүр узун болсун. Андай эмеспи ага? Ал калып элеги. Анан Жооп беретинде сүйүнчүгө эмне кылат кыргыздар? эме кой энчилейт. О. Кой эмес. Козу энчилейт. Козу эмес. Койчу. Ай тай энчилейт. Кое турчу. Гүлпүтейни койчу. Өзөгү энчисин берет. Эмне энчисин, эмне кылып энчилейт, эмне берет? Ал уже колунда эмнеси болсун. Негизгиси эрежеси энчи берет. Энчилейт. Энчилейт же энчисин берет. Энчи берүү деген эмне эми? Мындай айта көрүнбү? Мисалы мен балалуу болдум, мен сага сүйүнчүлөдүм. Менин балалуу болушум сен дагы мелис балалуу болуп тур эмес, биз балалуу болдук деп түшүнөсүң. Биз деген бул менин да уулум деп түшүнүп атасың сен да. Бир бүтүндүк. Бүтүндүкпүз да. Демек анан ошондо бул менин дагы балам, менин дагы бөбөгүм дегендей мамиле кылганда анан мен сен энчи бересиң. Энчи дегениң ал мага да ошондой эле таандык. Демек мага ошондой бизге баш кошулуп аткандай мен эмне энчилеп берем? Бул дагы мен башыма келген жакшылык дегендей иретинде энчи берүү деген сен айткандай бирөө козу берет, бирөө кой берет, бирөө тай, бирөө жылкы берет. Бирок малдан сырткары энчи десе илгерки жашоодо мындай. Уста сүйүнчүн укса ал айтат. Менден мисалы эр токуму менден дейт. Бирөөсү айтат жылкысы менден дейт. Бирөөсү айтат кою менден дейт. Бирөөсү дагы бирөө айтат курал жарагы менден, кылыч жарагы дегендей. Энчиде бар ким өзүнүн колунда эмнеси болсо, эмнеси менен бөлүшө алса, ошону балага энчилейт. Менин оюмча жаңа дүйнөгө жаңа киши келди деп, анан ошол кишини бүт немеси менен толуктайт турбайбы, Колдоп кетет. Колдоп кетет. Ошону бүгүнкү тил менен айтканда соцпакет деп коет. Соцпакет. Бүгүн биз балалуу болсок, биз өкмөттөн доолоп атабыз. Ап кел мага сүйүнчү пул, анан бул. Мен баламды бага албай атам, мага жардам бер, мага пособие бер, мен бала бакчага ал деп. Биз өкмөттөн талап кылып атабыз. Бул азыркы заманда. Илгери, эгерде биз салтыбызды унутпай, салтыбыз менен жашасакчы, кыргызда бир жөнөкөй сөз бар. Мен түшүнүш үчүн мындай айтайын. Турмуштук эле мисалы, жаш үй бүлө бар. Бишкекте жашайт. Ата-энеси айылда. Ата-энеси шаарга келип, балдарын бала бакырасын жашаганын көрүп туруп, небересин көрүп сүйүнөт. Анан канча бала болдуң? 2-3 бала. 2 бала. Ой, дагы бала болбойсуңбу? Жаш кырбагың кетип баратасың. Жок, жетет дейт. Эмнеге десе? Ой, жумуш кыйын табыш, айлык аз. Үйүм жок, квартиралап жүрөм дейт кыргыздар, жаштар. Анан дагы балалуу болсок, аны багыш керек, кийиш керек, окуш керек, жетпейт акча. Пландайт да. Пландайт деп коесуң биз. Туура эмес. Эмнеге алай? Кыргыз эмне деп айтат, билесиңби ушундай маалда? Ата-энелер эмне деп айтат? Ай, балалуу туруп ар бир баланын өз ырыскысы бар деген сөз
жанагы энчилөө деген ошол. Энчилөө жоголуп кеткендиги үчүн ушинтип программалап Себеби калганбыз. салтты билбегендиги үчүн. Эми түшүнүп атасыңбы? Бүгүн биз ошонун боштукту толукташ үчүн аны өкмөттөн талап кылып атабыз. Пособияны жагыз, анан мынтип, анан тигин, анан гум жардам, анан тиңдей мындай деп атабыз. Маселенин баары коом эл өзү ошону көтөрүп, ошону салт дейт. Буну эреже деген ошол. Жаңы коомго баш кошулуп атабы? Ал бир үй бүлөгө эмес, бир урук тууганга эмес, бүтүн элге келип атат. Демек эл ошону коштоп кетет. Маселе каадасына келгенде ошол адамдын деңгээли бүтүн элге алымдуу же бир урук тукум менен чектелсе, анда тукум өзү көтөрүп кетет. Бүтүн элге чектелсе, бүтүн эл көтөрүп кетет. Энчиси болсун, менден энчи ушул болсун деп туруп тартуулайт дагы, ал бала уже рызкысы менен келди уже. Анан бүттү, ал өзүнүн менен жашап кетет. Салт деген ушул. А каадасы анын деңгээли, түшүнөңбү? Каада салт деген айырмасы ушул. Мисалы, экинчи мисал. Салтка келгенде эреже деп атпайбызбы жашону. Бала төрөлдү, сүйүнчүлөдүк эреже боюнча, салт боюнча. Каадасын айттык, деңгээлине жараша, айылдык деңгээлде же элдик деңгээлде. Сүйүнчүлөгөндөн кийин салт боюнча экинчи эмне кылабыз бала төрөлгөндөн кийин? Эмне кылабыз ага эсимге карабытпы? Сары май озантуу деген салт бар. Балага сары май озантуу бул улуу салт. Төрөлгөндөн кийин эле дароо, Дароо. Эч нерсеси озан электе дароо сары май озантат. Эмчек эмелекте дагыбы? Ооба. Эми түшүндүрөйүн. Эмне үчүн? Бул салт Манаста да бар. Чийирден эмес төрөр замат сүйүнчү кетти. Тиги ак балта Жакыпка сүйүнчү жеткизгенгиче бияктан келип туруп бир карын майды озантты деп. Манаста дароо эле. Эми маселе бир карын май ал эми апыртма, ал көбөртмө. Бирок маселенин баары сары май озантуу атат. Эмне үчүн мындай болуп атат? Мен түшүндүрөйүн. Эмне үчүн сары май озантуу бул салт? Мен аны түшүнүш үчүн мындай. Советтер Союзунун ордунда, мисалы, биз төрөлгөн заманда, мүмкүн сен төрөлгөн заманда деле ошондойдур. Балдар роддомдо төрөлгөндө, төрөт үйлөрүндө докторлор баланы энесинен алып кетип 3 күн энесине эмизчү эмес. Себеби жанагы ууз тап коет го, ууз тарамайынча эмизчү эмес. Уузду бул балага зыян деп түшүндүрчү Советтер Союзунун ордунда. Анан уузу тарап кадимки эмчектен сүт ийип жакшы чыккандан кийин анан баланы алып келчү. Ага чейин 3 күн эмне менен тогузчу баланы. Жасалма сүт же башка бирөөнү эмизчү, башка энени, башка аялды эмизчү. Аны эч ким билбейт кимден экен. Биз ошондой советтик адамдар ошондой болуп калганбыз. Медицина ошондой болчу. Уузду эмиздирчү эмес. Кийинки заманда могу акыркы эле убакта азыр медицина улам изилдеп аныктап анан мындай нерсеге келди. Көрсө, эң биринчи төрөлөрү менен азыр эмчекти эмиздирип атат энелерине. Уузду эмсин деп атат. Эмне үчүн дегенде, себеби уузда бир өтө пайдалуу фермент бар. Фермент деп коелучу илим тили менен. Мындайча айтканда бир май да. Ууз деген май да. Ошол эмне кылат? Ал деген баланын ички органын майлап чыгат экен деп. Мен жөнөкөйлөтүп айтып атам. Түшүндүрүш үчүн мындай. Бала төрөлгөнгө чейин ал эненин курсагында азыктанабы? Киндик аркылуу азыктанат. Киндик аркылуу барган азык ал кан менен өтөт дагы, ал азык 100% сиңимдүү болот балага киндикте. Себеби ал жерде мындай отход жок да, мындайча айтканда. 100% сиңет дагы, эми түшүнүш үчүн туалетке барбайт деп коелучу. Түшүнүп атасызбы? Бардык киндик аркылуу барган азык кандан канга сиңет, дене керектүү азыкты алат, ошо менен болду. Бала жашай берет. Анан төрөлгөндөн кийин киндикти кесилип атат, бүттү да. Киндикти түйгөндөн кийин бала ооз аркылуу азыктана баштайт. Ооз аркылуу барган азыктын баары анан ичеги карынга түшөт дагы, ошол аркылуу сиңип анан денеге тарайт. Кандай азык болбосун 100% сиңбейт, ошон үчүн биз туалетке барып жүрөбүз. Жеңилинен да чоңунан да. Бул табият. Анан бала төрөлөр менен окумуштуулар изилдептир да. Ошол жана ууздагы май эгерде биринчи оозанган ууз болсо, ошол май барып туруп ички органдардын баарын майлап өтсө дейт, бул кадимкидей иммунитетти күчтөйт экен. Түшүндүрүш үчүн мындай, эгерде кокус туура эмес азык барса балага, мисалы, ошол эле сүт дагы кирип кетиши мүмкүн. Эмчекте да түшүнөсүздөр да, аял заты билесиздер. Туура эмес азык жеп алса, энеси эмчегинден сүт кирип кетет, балага зыян болот. Эгерде жанагыдай ууз оозанган бала болсо, уже жана иммунитет күчтөйт дагы, бузулган азык барган күндө дагы ал ички органдары ал бузулган азыкты сиңирбей туруп түртүп салат. Түрткөндө эки жол менен түрөт. Же кусуп салат, же ичи өтүп кетет.
ошого жардам берет экен. А эгер жанагыдай ууз менен озанбай, ички органдары майланбаса, иммунитет чыңалбаса, анда бузулган азык барганда орган жөн эле сиңире берет. Ууланган же болбосо бузулган азык деген ал ичине барып интоксикация жүрөт, уулануу процесси жүрөт, денеге оор пайда болот. Анан байкап жүрөсүңбү? Бүт ички органдардын иштеши бузулганынан улам адамда эмне оор пайда болот? Денесине бирдеме эле чыга берет го. Аллергиянын себеби башата ички органдардын бузулушунан. Себеби бүгүн көбүбүз уузду эмиздирбейбиз же сары май узатпайбыз. Эмне үчүн сары май? Сары майда көрсө табигый азыктарды, табигый жанагы эненин уузундагы май эң көп кезиккен азык бул уйдун сүтүнөн жасалган сары майда көп кезиккен ошол май. Ошол фермент. Ошону менен озантканда баланын жанагы ууз эмгенде эле барабар болуп калат экен. Эмне үчүн кыргыздар сары май озантат дегенде, себеби көчмөн байыркы доордо согуш болобу, оор болобу, кыш кандай болот, жагдай ар кандай да. Дароо эле эненин эмчегине ошол ууз болсо да чыкпай калышы мүмкүн, ооруп калса. А бирок баланы, энең ооруп атат, кое турчу дебейсиң да. Азыктаныш керек да, балага бериш керек да. Же башка бирөөнү издебейсиң. Экинчи маселе, төрөттөн өлүп калсачы. Азыктаныш керек да. Ошондой учурларга келгенде эң биринчи сары май озантып туруп, жана майланып өткөндөн кийин анан бул амык бересиң же уйдун сүтүн бересиң, бере бер. Жакшысын берсең жакшынакай, эгер бузулуп калган азык болсо, жанагындай болуп же ичип өтөт, же кусуп салат болду. Адам оорубайт, тың жашап кете берет. А эгерде эненин да уузу улагында чыкты, бирок сары майды да кошо озантса, ашык болбойт. Ошон үчүн буну салт деп туруп эреже катары тутуп келген кыргыздар. Бүгүн биз аны көбүбүз билбейбиз. Бүгүн салтты кармайбыз деп чоң энелерибиз ошол баса белгилеп көтчү нерсе. Бүгүнкү ош базардагы сары май жарабайт. Неге? Себеби ал сары май эмес. Анын ичинде эмне гана жок. Таза эмес да. Илгери кыргыздар ошол озанчу майды атайын жентек май деп камдачу. Мисалы кайненеси келини кош бойлуу болгон учурда белгилүү бир өлчөм болот деп эми жентек майды камдайын деп сары май камдап, карынга куюп даярдай берет. Анан маалы жеткенде төрөөрү менен ошол карынды бузуп туруп жентек майды бузат. Анан барып эң биринчи баланы озантат. Анан жентегинде ошол жентек майды алып чыгат да эмне үчүн берет? Ошол балабыз менен баарыбыз ырыскылашпыз, даамдашпыз деп. Ох, Карачы философия. Буну ырым дейт экинчиси. Бул ырым. Жентек майды элдерге ооз тийгизет. А жанагы озантуу балага бул салт, бул эреже. Антпесең бала оорулук болуп калышы мүмкүн келечекте. Элестет, сары май менен озантпай калды, энесинин уузун эмбеген бала жанагынтип туруштук бербей, туура эмес азык болсо жана интоксикация болуп жаман ооруй баштайт. Аны жөнөкөй эле мисал айтсам да, өткөндө айтсам ооруп атышпайбы? Мисалы, согуш болуп атса, сенин ичиң өтүп атса. Кандай болот? Болбойт. Ден соолук биринчи ойлош керек да. Ошо ден соолуктун камын жаңы төрөлгөндөн баштап ойлонуп атпайбы кыргыздар? Ошого кам көрүп туруп, ошо сары майды озантуу менен ичек арындардын баарын иммунитетин күчтөп туруп, кийин кандай азык жебе? Бүт ордундалат. Мына буну салт дейт. Ошол салт ар бир кыргыз баласынын ден соолугун, камын ойлоп, ошону менен ал жалпы эл дегенде өзүнүн кызматын, милдетин эч мындай жабыркабай, түз так аткарат деген сөз. А оорукчан болуп калса, ал эмне милдетин аткарат? Жанагы эле мисалда. Жоо келсе ичип атат. Анча көңүлүн көтөрүп коюп, сен уктап калбайсың. Эми көрүнбү салт деген. Эми карасаң, эми ушул эле мисалды жаманчылыкта баарыбыздын башыбызга келет. Канчалык кеч болсо жакшы, бирок адам узаганда эмне кылабыз? Салт боюнча. Адам үзүлдү. Эң биринчи эмне кылабыз айтчы? кабар угузабыз. Туура, кабар берип, кабар айтып. Бул жана сүйүнчүлөө деген эле экинчи бияктар. Кабарды эмне үчүн берет? Себеби мисалы баланча үйдөн, баланча түтүндөн же баланча тукумдан адам үзүлдү деген эмес. Кыргыз жоготууга баарыбыз учурадык, баланча адам өлдү деп. Ошонун баарына кабар берүү, ал ким канчалык көп адамга кабар бергенин ал каадасы, себеби ээлиген ордуна жараша. Ошол адамдын кадыры, жугуму канча элге таанымал болду. Ал каадасы ошол. Анан ошонун каадасына жараша, эгер ал бүтүн эл тааныган адам болсо, бүтүн элге кабар бересиң, баары келет. Маселе келеби келбей ар ким өзүндө, бирок кабар берүү милдет. Бул салт. Мисалы Айтматов өлгөндө канча киши барды топурак салды. Эсиңде беле? Батпай калбадыбы көчөгө? Башы тетиги
ата бейітке жетіп қалды сөөгө. Машинелердің аяғы шаардан чыга элек болчу. Мен эсимде. Эмне деген эл болот. Элдик адамдар ошентип бузаганда эмне деген киши келет, анан сен тыйып көрсөң барба. Мыйзам боюнча 200 кишиден ашпаш керек деп. Ким айталат? Кайсы киши, кайсы кыргыздын акылына сыят бул нерсе? Бул деген каада дейт. Адамдын коомдо ээлеген орду анын каадасы. Ошол каадасына жараша иш кылат. А салтты баарына бирдей. Баарына кабар бересиң. Каадасына жараша. Түшүндүңбү? Эрежеси ошол. Кабар бергенде анан жанагы эле мисалы эгерде бирөө өтүп кетип, кабар укпай калып, тууганы же катышы. Анан кийин билбейт да. Билбей туруп, кандай тиги кандай жүрөт, ал өтүп кетпедиби анан. Качан өтүп кетти? Таң калат да. Анан эмне кабар берген жоксуң деп таарынат анан. Анан ошол учурда ал айтышы мүмкүн, эми артык айрылса деп көңүлүн айтат ооз учунан. Бирок ичинде эмне кылат? Таарыныч калат, айтат. Мени ушундай жаманчылыгына чакырбады, демек мени өз тутпай койду, жакын тутпай койду. Мен бул адам үчүн бөтөн бөлөк турбаймынбы? Мени ушундай маанилүү ишке мени аралаштырбаганы мен анын үчүн жөнөкөй эле бир мындай эч ким эмес экенмин деп туруп, анан бүт ошо менен катыш түзүлөт. Катыш түзүлгөндө биримдик ынтымак маселеси алсыздай берет. Анан маанилүү маселе болгондо экөө уже бири-бири менен бир дасторонго отурбай калышы да мүмкүн. Карачы, ырк кетип атат. Демек, кайсыл салтты алба, бүт эле барып туруп элдин бүтүндүгүн, биримдигин, ынтымагын чыңдап турат. Ошон үчүн жанагы салт бузулса эл бузулат деген ошол, салт жоголсо эл жоголот деген ошол. Ички бүтүндүк бузулат. Маселе ошондогу адамдардын баары жок болуп кетпейт. Жөн эле өзү менен өзү жашап калат. Бүгүн биз ошондой болобуз. Ошондой болуп. Түшүндүңбү? Экинчи маселе салт боюнча адам узатып атат, кабар берди. Экинчи маселе эмне болот? Салт боюнча буну көбүбүз маани бербей атабыз. Кабар бергенден кийин боз ит келет. Ордур койдум агай. Ал муктаждык алыш шарт. Билбейм агай. Кошок кошу бул салт. Кошок кошот. Бүгүн кошок деселе аялдар менен бүгүн кошок деселе аялдардын милдети катары чектеп коелук, бул туура эмес. Кошокту деген акындар эркектерде төгөт. Адамдын каадасына жараша. Эркектер дагы. Эркектер. Айтматов өлгөндө ким кошок кошду? Эсиңдеби? Жок. Элмирбек топ кошподу. Элмирбек Иманалиев кошок кошду. Эми кошоктун мааниси эмне? Эми бул жерде карасаң, кыргыздын даанышмандыгы ушундан бел. Кошок деген бул акыркы сапарга узап бараткандагы адамдын баасын берүү. Ошону жалпы элге угузуу. Жалпы эл деген эмне? Ким топурак салганы келсе, ошолорго угузуу жеткизүү. Себеби биз кимдер айрылдык? Кимди узатып атабыз? Кандай адам эле деп ага толук бааны ошо кошоктон берет. Кошоктун мааниси эмне үчүн андай зарылдык бар дегенде, мисалы эң эле жөнөкөй. Ооба, бир тууганым өтүп кетти дейсиң, бир алыс тууганым, жиеним же бөлөм же бир кудаам деп бирөөлөр барат. Мисалы куда барса, ал куда болгондон беркисин эле тааныйт. Ага чейинкиси аладан кандай адам экенин билбейт да того. Анан куда болгондон соң сый эле мамиледе болот, бирок күнүмдүк турмуш тиричилик адамдык сыпат касиетин толук билбеши мүмкүн. А ошо акыркы сапарга узатып атканда, ошо мен кандай болгон адамдан, кудаам кандай болгон адам экенин, эгер кудасы болсо, ошону кошокту угатып тыңдап аны түшүнөт. Кандай адам экен деп. Себеби анын өмүрүндөгү болгон эмне окуя жүрүшү болгосун, эл билбегендин баарын ошол кошокко кошуп айтат. Ушундай адам эле, ушинтип кетти эле, анан мындай жагдай учурда мындай айтпады беле, тиңпеди эле деп илгерки кошокторду уксаң, жанагы дастандарда, жана насааттарларда кээде кошоктордо кошок акындар жазышат, ошондо кадимки адамдын өмүр баяны. Акыркы сапарга узатканда биз ушундай адамдан ажырадык деген маңызда адамга баа берүү. Тирүүлөрдүн маркумга берген баасы кошок. Анан ошо барган адам жанагынтип топурак салганга келип, анан жөн эле турбай ошо кошокту угуп, ошонун ким экенине баасын берет. Себеби башка уже кийин аны уга албайт. Анан кошокчулар ошол сөөгү ээсине келип туруп бүт тарых таржымалын, бүт жакын урук туугандар баарын айтып, ушун баарын айтып кошок. А кээ бирлер кыргызда дагы өкүрүк деп коет го, өкүрүп келет эркектер. Эркектер өкүрүп келгенде ошол бүгүн азыр жөн эле 4 сапты эле айтып калдык да. Эсил кайран, анан кайдан көрөм мен деп деген сыяктуу эле 4 сапты эле айтып калдык, ошо менен чектелип калды. Мурункулар өкүрүп келгенде ошол
кошоктун маанисиндегидей ошол адамдын эмнесин, эмне артыкчылыгы, кандай сыпатын бааласа ошонусун айтып келип туруп, анан эми ошондон ажырадык, эми ошондон кол үздүк, эми мындайды кайдан табабыз деген үмүттө ошентип өкүрүптүшчү кыргыздар. А кошок кошкондо аны кулагына чалган кошокчу аны да кошуп анан кошок айтат. Карачы. Мына маданият. Ошентип анан кошоктон эмне пайда болду билесиңби? Бүгүн ЮНЕСКОга катталып дүйнөнү таң калтырган кыргыздын бир чоң чыгармачылыгы бар. Эмне ал? Манас. Манас башы кошок. Манас эпос деп атабыз. Дастан деп атабыз, манасчылык өнөр деп атабыз. Ошонун башы кошоктон башталат. Манас өлгөндө ошол жана Ырамандын ырчулу кошок кошуп атып туруп, Манастын өмүр баянын айтып бүтпөй калат да. Айтып бүтпөй калып, Манасты жоктоп улам эл агылып, уже сөөктү жашыргандан кийин эл үзүлбөй келип эле анан ошол кошокчуну такыр тындырбай айт ким экенин деп эле ошентип даңазасы улам артылып анан барып Манас пайда болот. Биз бүгүн угуп аткан Манастын башы кошок. Негизи дастандын көбүнүн баары баланча адам жөнүндө. Мисалы, ошол эле Кожо Жаш деп атпайбызбы? Кожо Жаш дастаны. Бул кошок. Кожо Жаш аскага түшпөй калып, ошоктон сөөгү белгисиз калганда анан болду эми үзүлдү деп анан кошок кошуп атып, анын өмүр баянын айтып кетип атпайбы? Бул кошок. Кайсы дастан болбосун, элдик дастан, башы кошоктон келет. Кошоктун бул салт катары кошок, адамга баа берүү. Анан кошоктон уланып, ошол адамдын каадасына жараша, эгер ал элдик баатыр, элдик мында бир бүтүн элге таанымал болгон, элдин куту болгон адам болсо, анда ал дастанга айланат. Эгер ал катардагы адам болсо, ал кошок айтылат да, ошол чөлкөм менен чектелет, калат, болду. Ал дастанга айланбай да калышы мүмкүн. А бирок ошол кошок ошо кыргыздан кандай адамдар чыккан деп жанагы үлгү өрнөк болгон адамдарды кошоктун аркасы менен жанагындай дастан болуп кетип атпайбы? Анан дастан болгондо муундан муунга айтылып келип, биздин тарыхыбыз да камтылып атат ал жерде. Андан сырткары кыргызда ушундайлар өткөн деп жашоого үлгү болчу адамдык сыпаттарды сыпаттайт кошок. Ал дастанчыл болуп калды. Ал уже өнөргө айланып кетет. Башы салт, эреже. Эмне үчүн эреже экенин түшүндүңбү? Ким канча уруктууганы келсе каадасына жаш. Ошол кандай адам экенин акыркы сапарга узатканда толук баасын бериш керек. Анан ошол жерде баасын бергенде адамдын эң асыл сыпаттарын аны улам кийинки урпактарына айта жүрүп, ошондо айтылган десем, бул башкага үлгү, багыт катары чоң өбөлгөсүн берет. Мына бул салт. Салт менен кааданын айырмасы. Салт деген бул негизги эреже, каада бул ошол адамдын эйлеген, коомдо эйлеген ордуна, дараметине, мүмкүнчүлүгүнө жана башкасына жараша каадасы болот. Эми каада жөнүндө да мындай сөз бар. Салт деген туруктуу, ал өзгөрбөйт, аны түшүндүк. Каада туруксуз. Биринчиден ар бир адамдын эйлери ар кандай болот атпайбы? Ал бир мүнөздө болбойт деген. Экинчиден каадасы кыргызда мисалы мындай макал бар. Аш көп болсо каада көп болот дейт. Уктуңбу? Ушундай макал бар. Аш көп болсо каада көп болот дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул демек аш көп болгон деген сөз, демек дараметиң, байлыгың бар, же болбосо бакубат жашап атасың деген сөз да, бардарсың. Ошондой болсо, сенин мүмкүнчүлүгүң көп болсо, анда кааданы каалагандай кыла бересиң. Үстөккө деле болушу мүмкүн. Эми ысыраптан бөлөгү. Аны түшүндүрүш үчүн мындай. Мисалы, бүгүнкү Катардагы орто деп коелучу, Бишкектеги үйлөнүү тойлорун алып көрөлүчү. Үйлөнүү той кандай өтөт? Мисалы, бир 200-300 кишилик кафеде туган уругун чогултат. Анан ал жерде тамагынын түр-түрү, аягында 5 бармак, ал түшүнүктүү, Анан сөзсүз түрдө Мирбек келип ырдап кетиш керек. Дагы бирөө келип бийлеп бериш керек. Дагы мыктысы Эшенкул агай келип тамадасы болуп алып барып бериш керек деген сыяктуу көрүнүштөрдү көрүп атабыз, Анан балдар болсо ага чейин оюн зоок шапар тээп, машинелерди камдап жана эскорт менен бир жакка ойноп келип анан келет, анан той башталат, анан той бүтөт, анан тарайт дегендей. Мунун баары каадасы. Мирбек ырдайбы, тиги дагы бирөөсү башкасы ырдайбы, тиги атай келип бийлейби же кимиси билбейт, кебанда эмес. Бул каадасы. А салт эмне? Үйлөнүү тойдогу салт эмне? Эрежеси. Бата. Дагы жөн эле бата эмес. Салтты бата бериш үчүн берет деп, бата алыш үчүн салт неме той беребиз деп атпайбызбы? Бирок ооба бата берилет, ал маанилүү.
Бирок эреже катары, мисалы үйлөнүү той деп койсок, үйлөнүү тойду. Үйлөнүү тоюнун салт катары эң өзөктүү мааниси эмнеде? Нике күбөлүгүн алуу. Жок. Алмышпы? Анда Сен мамлекеттик талапты айтып атасың. Нике күбөлүгүн деп кагазын берүү. Кыргыздын түшүнүндө мындай, ошого байланыштуу, бирок мындай. Мисалы мен баламды үйлөнтүп атсам, мен каадама жараша урук тууганым катышым көп да, же аз. Же 1000 киши чакырам, же 100 кишиге чакырам. Ал менин каадама жараша. Мен коомдо ээлеген ордума, мен катышым, таанышым, тиги кол кабыш тууган уругум көп болсо, анда ошонун баарын чакырам да, ал ошол каадам болот, 1000 кишилик тойбу же 100 кишилик той. Ал түшүнүктүү, А салт боюнча, эреже боюнча мен эмне кылып атам? бириктирип атасыз да. Бириктирип атам дагы, баламды үйлөнтүп атканда, үйлөнтүп атсам анда, Кудай буйрса, ошол баламды мен жаңы бүлө куруп атам да мен. Мен атасынын жоопкерчилигинде да. Мен баламды өзүнчө түтүн булатып атам, өзүнчө үй бүлө. Анан менин коомдо ээлеген тутумум бар да, мисалы жана айтпадыкпы, эл деген 3 канаттан, канат уруудан, уруу уруктан, урук тукумдан, тукум үй бүлөлөрдөн. Демек, эң ириде менин тукумумда иретинде канча үй бүлө болсо катарда. Айтат го кыргыз, биздин иретте, биздин катарда мынчабыз деп. Мисалы 100 түтүн биздин тукумда десе, эми 101-чи түтүндү кабыл алга деп мен ошону элдин алыча алып чыгып, жар салып көрсөтөм дагы, эл ошого баары күбө болот да, ким түтүн, кайсы үй бүлө экен, ээси ким, башчысы ким экен деп анан ошол баланы көрүп, келинди көрүп, анан батасын бергени кабыл алдык дегени. Катарыбызга коштук дегени. Ошону эреже, салт катары ошону. Салттын мааниси үйлөнүүдө катарга кошуу, иретке кошуу, же болбосо санга кошуу. Кыргыз айтат го, байкайсың, мондай сөз бар. Тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок деп айтат кыргыздар. Ким жөнүндө сөз бул? Тирүү. Карап жүрсөң арабызда жүрөт тирүү, өлүү эмес, көрдө эмес, тирүү эле. Бирок санда жок, иретте жок. Демек, пайда батасы жок. Түтүнгө кошулбай алган. Кошулбай алган. Же түтүнү болсо дагы, бирок ошол ички ынтымакка кошулбайт, жаман жакшысына катышпайт, милдетин аткарбайт, кызматын өтөбөйт деген. Ошондойлорду айтат. Ошондой болбосун деп, жаңы түтүндү булатып атканда, элдин алдын чакырып туруп, элдин алдында коюп туруп, элди кабыл алгыла, кошкула катарыңарга деп мен өтүнүп атам, той берип. Эл ошого күбө болуп туруп, анан батасын берген, айланайын өмүрлүү бол, бала алып, ар кандай батаны берип атпайбы? Бата бергени кабыл алдым деп бышыктап мөөр басканы. Салт ушул эрежеси. Ошол салт, ал баарына бирдей. Бирок каадасы ар бөлөк болот го. Менин кадырым 1000 кишилик болсо да мен 1000 кишилик той этем. Бирөөнүн кадыры 10.000 кишилик болсо 10.000 кишилик той берет. Көкөтөйдүн ашын эстечи. Дүйнөнүн жарымын чакырбады. Ошончолук кадыр өткөндө. Ошончолук каадасы болгондо. Жантайдын ашын эсте эң акыркы. Эмне деген киши келди? Кыргызстандын баардык булуң бурчунан мен деген бий болуштар эч кимиси калбай баары келди. Себеби кадыр ошолду. Анан анын каадасын ким бузат? Бузалбайт да. Кантип мен барып топурак салбай кетем деп эмне деген эл агылды. Аны каада дейт. Салты бир, кабар берилди. Ошол эле убакта Жантайдан бөлөк, Шабдандан бөлөк башка адамдар өлгөн эмеспи эмне? Алардын каадасына жараша ошончо адам келип топурак салган. Салт бирдей, каадасы бөлөк. Аш көп болсо каада көп болот дегенде мен кайра айтып келейин, жанагы бүгүнкү үйлөнүү тойлордо жанагындай той берип атпайбызбы? Музыка тигил, бийчиси бар, ырчысы бар, алып баруучусу бар, тамагы бар, тигиндей мындай деп барып, оюн, зоок, тамашасы, күлкү, шаң кыскасы, 6 сааттык программа. Эми 6-да чакырсак 12-ге чейин баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Бул бүгүнкү учурда ошондой. Бунун каадасы ошол. Аш көп, каада көп. Эми элестетип көр. Согуш жылдарында үйлөнүү тойлору болду беле? Эмне үчүн? Эми согуш болот, сагактагы той болот агай. Мындай эле жакын аралар эле бата кылып койсо керек да. Үйлөнүү болобу согуштукта? Үйлөнчү беле? Ана эркектердин баары согушка кетип атса, билбейм агай, болчу эле. Жөн эле ойлонуп көрчү. Кээ бирлер айтат, согуш болот атса кайдагы үйлөнүү деп. Тескерисинче согуш болгондо үйлөнүү көп болот. Эмнеге? Себеби согушка сен айткандай эркек аттын баары согушка кетет, анан анча бойго жетип жарап калды дегенден кийин уруп тыштаганга жарады дегенде үйлөнүшкөн. Себеби тезирээк тукум алып калалы, анан эртең бүрсүнү бой жетилгенде согушка кетет. Артынан туяк калыш керек. Ошон үчүн үйлөнтөт. Эми ошол үйлөнткөндө салт боюнча эл чакырып той береби? Жок. Берет. Эмнеге? Берет. Бирок мында, бирок уктур. Салт эреже катары эмне? Элди чакырып туруп,
жаңы бүлөнү коштуруш керек, батасын алыш керек. Салт аткарат. Бирок маселе дасторконунда мына бир чыны чай болушу мүмкүн, эки борсок болушу мүмкүн. Болду. Эл тамак ичкени барбайт тойго. Кыргыздар ошон үчүн тойго тоюп бар дейт. Кайдан чыккан сөз? Тойдун негизги маанисине карап барат. Салтына карап барат. Салтында эреже катары сен үйлөнүп атса, аны катарга кош, күбө бол, батаңды бер, бекит, мөөрүңдү бас деген түшүнүктө да. А эмне жейсиң? Ага эмне кереги бар сага? Ага биздин небизге тамак жегени барат деген. Бүгүн биз тамак берген барабыз да, тоюп баратса да оозун ачып туруп кекиртегене тыгып атпайбызбы? Желе же деп турупчу. Жебесең болбой калды деп. Салт деген ошол, каада деген тигиндей. Бүгүн эми каада менен салтты түшүнбөй, башыбыз айланып, бүгүн эмне кылып атабыз? Президент баш болуп жарлык чыгарып атат. Ай, киши өлгөндө жылкы сойбогула деп атат. Ушу маанилүүбү? Негизги өзөк маселе эмнеде? Салтты бузбай, наркты бузба, каадаңды бузба. Бүгүн кыргыз каадасын да билбейт. Өзүнүн даңгел дараметин да түшүнбөйт. Салтты да унутуп койгон. Салт үчүн эмес, сен айткандай курсак үчүн той берип атат, каада үчүн той берип атат. Биз көбүрөөк каадага маани берип, мен каадаланып барбыз. Мен ушундаймын деп 1000 киши чакырып, а маселенин баары кредитке алып той берип атканыңда ал башка маселе да. Бул жерде намыста эмес, курнамыз калдырып алып той бергендер канча. Ушунун баарын түшүнбөй башаламан болуп атпайбы? Анан бир нерсени тыябыз деп, анан келип эртең анан салтка да кол салат. Жол болсо ушу кааданы тыйып атып, бүгүн кыргыз билбегендиктен салтты өзөк катары тутпай, кааданы карманып, анан ошо каадага чектөө салса тим эле жанталашып, ой, ал эмес, мындай эмес, кээ туура деп атат. Бирок барып туруп биз эмне кылып атабыз? Биз негизи каададагы туура нерсе, себеби ар бир өзүнүн каадасын билиш керек. Чындап мындай кадыр барктуу адамдардын дагы каадасына да чектөө кирип кетип атпайбы? Кудай сактасын, эртең ошол эле мамлекет башчыларыбыз өтүп кетсе. Биздин мыйзам боюнча 100 кишиден артык келбеш керек. Мисалы, Казактан, Өзбекстандан келсе, силер кечигип калдыңар, бизге уже 100 киши отурат, силер кеткиле дебейсиң да. Акылга сыйбайт да. Туурабы? Маселени андай талдабаш керек. Эми аягында мен туура көрсөң, мен негизги өзөгүн айтайын. Салт жөнүндө мындай. Эмне үчүн бүгүнкү көйгөйлөрүбүз ушундай келип атат? Түшүнбөстүк, билбестик тиги бул. Дүйнөлүк тажрыйбада социалдык регулятор деген түшүнүк бар. Социальный регулятор деген бар. Орусча айтканда, кыргызча айтканда жөнөкөйлөйтүп атайынчы, кыргыздын түшүнүгү менен. Бул коомдун ич ара мамилелерин жөнгө салчу ченемдер деп коет. Норма. Дүйнөлүк тажрыйбада 3 ошондой ченемдин түрү бар. Коомдун ички мамилелерин жөнгө сала турган 3 ченем бар. Биринчиси бул укуктук ченем. Укуктук ченем бул мыйзамдар. Баш мыйзам конституция, анан конституциялык мыйзамдар, анан жогорку кеңеш чыгарган мыйзамдар, анан указ, жарлык жана башка постановление деп отуруп, мекеменин ичинде уставка чейинки бул укуктук ченемдер. Түшүнүп атасың, э? Бул өзүнүн институционалдык жолу менен жашап келатат. Мисалы, конституцияны тескеп, улам толуктап карап, ал бузулбасын деп тескеген конституциялык палата бар. Мыйзамдарды тескеген жогорку кеңеш бар. Президенттин өзүнүн атайын тиешелүү бөлүмдөрү бар, алар анын жарлыгын тигин буларын тескеп туура иштеп атабы, туура эмеспи деп. Институционалдык жол деген ошол да. Ал турат. Экинчи ченем диний ченем деген түшүнүк бар. Бул дүйнөлүк практикада. Бизде дагы Кыргызстанда диний ченем бар. Диний ченем деген эмне? Мисалы, бизде ислам дини бар, башка диндер бар. Ар бир диндин өзүнүн, мисалы, мыйзамдан тышкары дин аркылуу дагы алака мамиле, же болбосо мындай коомдун ички тартибин бир жөнгө салат. Бүгүн өзгөчө күчтөнүп атат ал диний ченем. Анан ал дагы институционалдык өнүгүү жолунда турат. Мисалы, бизде муфтият бар, анан областтарда казыят бар, анан райондук, айылдык деңгээлде мечиттер бар. Баары бири-биринен баш ийип турат. Андан сырткары ислам университети болсо, анан медреселер бар, мектеп дегенде. Бирдей система менен окутулат. Бүт мындай. Андан тышкары булардын өздөрүнүн даже мыйзамда коелчу, мыйзам чыгаруу укугу да бар, жана фатва чыгарып болот. Мына мындан ары бул мындай, ушуга таянып иш кылгыла деп баары да түшүрөт. Аны айылдык мечиттен баштап борбордук казыятка чейин баары ошону тутат. Демек, институциональное развитие, же болбосо институционалдык өнүгүү жолу бар. Эми ошол дүйнөлүк тажрыйбага кайрылып, эң акыркы үчүнчүсү, бул негизгилери. Үчүнчү бул салттуу ченем деп коет, традиционная норма.
ар бир элге, улутка, этноска тиешелүү болгон өзүнүн салттуу ченемдери бар. Ал эмне? Ал ошол салттар. Ал ошол салттар. Мисалы кыргыздын салты бул кыргызга гана таандык. Өзбектердин салты ал өзбекке таандык. Ар бир улуттун өзүнүн салты бар да элдин. Ошол салттуу ченемдер алар дагы коомдун ичиндеги мамилени жөнгө салат да. Туурабы? Мына салтты ошону түшүнбөдүк. Бүт жөнгө салынып атпайбы? Кокус салт бузулса, ырк кетет, ынтымак кыдырайт, бүтүндүккө доо кетет деген сыяктуу ошонун баары андай болбош үчүн ошол салтты карманган, тутунган үчүн элдүүлүгүбүз күчтүү. Ошон үчүн макал турат. Салт бузулса, эл бузулат, салт жокса, эл жок. Анан ошол ченем, салттуу ченемдер. Ошол ченемдер бар болгон үчүн баланча улут же түкүнчө эл канча кылым мезгилден бери эл катары жашап жоголбой келатат. Эми суроо, салттуу ченем биздин мамлекетте институционалдуу өнүгүү жолунда турабы? Жок. Жок да, эч нерсе жок. Жол тартып. Демек, аны окутуп, таанытып, үйрөтүп, түшүндүрүү жаатында бир да мекеме иш алып барбайт. Мамлекеттик мекеме дегеним да. Андай түшүнүк да жок бизде. Маселе бүгүн эгерде салттуу ченемдер ушундай институционалдуу өнүгүү жолуна коюлса, мисалы, бала бакчадан, мектептен, башталгыч класс, орто класс, бүтүрүүчү класс, анан жогорку окуу жай деп жүрүп отуруп, керек болсо президенттин өзүнө чейин, аппараттын бардык кызматкерине чейин камтылып, ушул ченем коомду өз ара мамилени мындай жөнгө салып атат, ошонун баарын окутуп, үйрөтүп таанытса, мен ойлойм, Кыргызда бүгүнкүдөй жанагыдай жарлыктар жаралбайт эле. Адам өлгөндө 100 киши, анан мынткенде 50 киши, анан жылкы союлбасын, кой союлсун, анан тоок союлсун деген бул күлкү да. Андай болбойт. Ошонун баары биз наркыбызды тааныбаган үчүн, экинчиден ушул салттуу ченем бизде жоюлуп бараткан. Жоюлуп деп айтпайм, бирок институционалдык өнүгүү жолуна салынбагандыктан. Бүгүн эми жашоонун тартиби ошондой болуп калды да, баардык нерсе мекемелер аркылуу тескелип, кагаз менен бекитилип, демек ушунун баарын багы жөнгө салынып, тутуп жашап атпайбыз. Ошол салтыбыз ошондой деңгээлге чыкпай атат. Анан эң негизгиси аны окутуу, таанытуу маселесине биз бүгүн муктажбыз, аба менен суудай муктажбыз. Абага кандай муктаж болсок, ошондой муктажбыз. Эгер ушуну жөнгө салсак, институционалдык өнүгүү жолуна салсак, анда мен ойлойм, Кыргыз эч кандай жана талаш маселе тиги бу деген нерседен табигый түрдө андан кутулабыз, арылабыз. Бүгүн салт менен, салттуу ченем менен диний ченем кагылышып атат. Түшүнбөстүктүн баары ушунда. Динде баардык орду менен бар. Ошон үчүн алар коркпой, үркпөй, баарына таянып, мына жазылып турат, мына айтылып турат, ишенбесең казиятка бар, ишенбесең муфтийге бар деп таянат. Салтты ченемди түшүндүрөм деп сен кимге таянасың? Ким түшүндүрүп бара алат? Ооба, биз сыяктуу, сен экөөбүздөй сыяктуу мүмкүн ушуга кызыгып, айтып, изилдеп жүргөндөр бар, жок эмес. Бирок ал мындай институционалдык ченемге коюлу элек жолуна. Маселе ушуну биз институционалдык өнүгүү жолуна койсок, анда мен ойлойм, баардык түшүнбөстүк, баардык мындай чыр-чатак тирешүүлөрдүн баары табигый түрдө жоюлат. Ушуну мен чекит коелу да бүтүрөлү. Сонун агай. Рахат алып, жан дүйнө азыктанды. Жан дүйнө руханий дүйнө тойду. Аябай ыраазымын, Кудайым буйрса дагы келе жаткан убакта дагы бир топ башка темаларга дагы баш багабыз деген ойдомун. Мүмкүнчүлүгүңүз, убактыңыз болгондо билдирип туруңуз. Биздин эшигибиз дайым ачык. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бир көкүрөгүбүзгө түйө турчу нерселер көп болду окшойт. Бүгүн дагы кызыктуу болду деп ойлойм. Ой пикирлериңизди жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.